Саламатсыздарбы? Бүгүн Тамчы кыздар кеңеши эжесиңди багыты боюнча сиздер үчүн атайын репортаж жүргүзмөкчү. Бүгүн сиздерге үлгүлүү, мээримдүү, ошондой эле бир уул жана 6 кыздын апасы Айдай апа менен кыз тарбиялоо жөнүндө бирге маек курмакчыбыз. Анда эмесе, кеттик. Биз менен чогулуңуздар. Саламатсызбы? Сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз Тамчы кыздар кеңешиден атайын сиз менен маек курганы келдик. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Куш келипсиздер кыздар. Бизге конок болуп, биз менен кызыгып келгениңиздерге чоң рахмат. Менин атым Айдай Асанбаева, 6 кыздын жана 1 уулдун энесимин. Эң сонун айтсаңыз, бала кезиңизде ошол канча балалуу болсом деп кыялданчу элеңиз? Бала кезде кыздарым менен, курбу кыздарым менен сүйлөшүп отурганда баарыбыз эле 2 уул, 2 кыз деп тиленишкенбиз. Бирок Аллах таалам ушундай берип койду, Кудайга шүгүр. 7 баланын энеси болуп отурабын. Кийинки суроо мындай болсун. 6 кыз, 1 уулдун энеси экенсиз, баатыр эне десем да болот. Айтсаңыз, ошол кыз баланы тарбиялоодо кыйынчылыктар болобу? Кыз баланы тарбиялоодо өтө деле кыйынчылыктар жок. Негизи баягы баары эле айтып жүргөндөй, өзүңдү биринчи тарбияласаң, өзүң кандай жүрсөң, анан кыз балдарың дагы өзүмдөй болот деп ойлойм. Анан кыздарыма өтө атасы экөөбүз аяр мамиле кылып, назик тарбиялаганга аракет кылабыз. Эми биздин кийинки сурообуз ошол эжени көрүп сиңди өсөт деген макал сиздин үй бүлөңүздө канчалык бир орунду ээлейт? Биздин үй бүлөдө биринчи орунду эле ээлейт экен. Себеби деген биз деген ушу 2 кызыбызга эле тарбия бериптирбиз деп ойлойбуз. Потому что экөөнү эле түздөй берет экенбиз. Көп милдеттин баары экөөнүнө түшөт экен да. Анан экөөнү эле тарбиялайт экен, калган 4 кыздычы. 4 кызга болсо кичүүлөрүнө эжелериңерди уккула, эжелериңерди карагыла деп айта берет экенбиз да. Чоң рахмат, эң сонун. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Алгач өзүңдү тааныштыра кетсең, жана бул үй бүлөдө сен канчанчы кызсың? Мен Шаршанбекова Мырзай Муратбековна, мен бул үй бүлөдө 3-чү кызмын. Жакшы. Ошол сенин эжелериң бар экен. Сен ошол эжелериң бар болгон үчүн сен кубанычтасыңбы? Ооба, мен 2 эжем жана 3 сиңдим бар. Менин эжелерим дайыма мага жардам беришет кыйын болгон убакта. Мен эжелеримди көрүп жана өзүмдүн бөбөктөрүмө ошондой эле эже болгум келет. Чоң рахмат.